М. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин бизнес өнөктөштөр жана биздин бүгүнкү коноктор. Бүгүн баардыгыңыздарды ушул көгүлтүр экрандан көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Эми өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен Байтерекова Гүлзат, компаниянын 8 жылдыздуу дистрибьютору Алтын Арстан ардактуу наамынын ээсимин. 2026 жылдын 2 февралынан 5 февралына чейин Кыргызстандын эң кооз жеринде эки тоонун ортосунда жайгашкан ысык ата курортунда биздин Чанши компаниясынын лидерлеринин кышкы лидерлик каникулу болуп өттү. Бул каникулга 8 жылдыздан жогорку даражадагы лидерлер катышышты. Жана бул каникулга Кыргызстандын баардык жеринен дистрибьюторлор келишти. Компаниябыздын топ лидерлери дистрибьюторлордун билим деңгээлин жогорулатуу үчүн ушундай лидерлик каникулдарды үзгүлтүксүз өткөрүп турушат. Бул лидерлик каникулдар дистрибьюторлордун билим деңгээлин жогорулатуу, тажрыйба алмашуу жана жаңы максаттарды алдыга коюу максатында лидерлик каникулдар өткөрүлөт. Анда эмесе азыр ушул лидерлик каникулда роликке көңүл буралы. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops. Анда эмесе бүгүн ушул каникулга барып келген биздин мыкты дистрибьюторлорубуз өздөрүнүн лидерлик каникулда кандай пайдалуу нерселерди алды, ошолор жөнүндө бөлүшкүсү келишти. Азыр биринчи сөздү мен компаниянын 8 жылдыздуу дистрибьютору Исмаилова Бермет эжеге сөздү берейин. Сүйлөп бериңиз. Саламатсыздарбы, бизнес өнөктөштөр? Сиздер менен бүгүнкү кечке биринчи жолу Zoom'дан жолугушуп жатканыма абдан чоң ыраазымын. Кудайыма дагы, өзүмө дагы. Мен 2-синен 5-ине чейин ысык атада лидерский каникулда, кышкы каникулда жүрүп келгениме абдан кубанычтамын. Лидерлерге биринчиден чоң рахмат. Кудайыма биринчиден, экинчиден лидерлерибизге абдан сонун женди тандап, сонун эс алып келдик. Эми эмоциямды айтып, сөз менен айтып жеткире албайм. Сонун билимдерди алдык. Жакшы жерге жатып, эс алып, дем алып, тоого чыктык. Сонун
тренингдер болду. Ошол тренингдерден ар бир лидерлериштин ар бир сабагы мен үчүн сонун болду. Ушундай эмеде толкундануу менен жүрдүм да ошол жердечи. Сууга түштүк, тим эле лидерлер менен чогуу жүргөнүмө абдан кубанычтамын. Абдан сонун билимдерди алдык. Өзүбүздүн каталыгыбызды, кандай иштеп атканыбызды да өзүбүздүн каталыгыбызды да билдик. Биякта бизнесте дагы, бирок адамдык неместе дагы биз эмеде билдик да. Ошо лидерлердин абдан сонун сабактары болду. Айжан Мендогулова, Хасанова Гүлнара, Бакиза, Мураттын сабактары жана Динаранын баардык ким өтсө ошол жерде сонун сабактарды өттүк, сонун сабак алдым деп ойлойм. Тим эле баргандан келгенге чейин 4 күн кандай болуп өтүп кеткенин билбей, күлүп жайнап өтүп кеттик. Ошол жерде жанагы дагы бир айта турган эме, өзүмдүн суроолорума жоопторду алдым да. Лидер деген кандай болуш керек? Лидер деген өзүңдүн бизнесиңди өзүң колуңа алыш керек деген немени бул жерден дагы тастыктадым да. Өзүм бизнесимди колума алайын деп бүт аракет кылып баштадым эми. Мен ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин мына азыр келип алып, сонун эмоцияда, сонун зарядталып келиптирбиз, энергиябыз сонун болуп азыр иштеп атабыз. Анан жанагы кейс, Айжандын кейс деп бизге суроолорду берип ар бирибизге неме кылбадыбы? Ошонусунда баары сонун суроолорго жооп берип, ошол жерде лидерлердин акырындык менен чоңоюп атканын билдик. Жакшы сабактарды алдым да. Анан Динаранын биз дагы бул сет Instagram, TikTok жана эмелер менен иштегенди Динарадан мындан кийин эми ошол Instagram, TikToктор менен иштегенге аракет кыла баштадым. Рейстерди тартып, биздин өзүбүздүн ишибизди элге көрсөтүп, өзүбүздү таанытканга аракет кылалы деп өзүм мен ушундай эме менен келдим да. Ошол жердеги лидерлерден сонун сабак алып, ошундай эмелер менен келдим. Бул жерде эң негизгиси, бул жерде эме дисциплина, өзүбүздүн эмебиз болуш керек экен да. Дисциплинаны катуу сакташыбыз керек. Тартип, темирдей тартип болуш керек экен. Өзүбүзгө өзүбүз тартип болуп, жакшы иштегенге аракет кылсак, алдыга жылганга аракет кылсак баары болот экен. Ишендим, дагы бир жолу ынандым лидерлерден. Мураттын, Бакизанын эмелерин Кунткоев угуп, бүгүнкү күнгө чейин ошол жакшы эмоция менен жүрөбүз. Эс алганыбызда элдердин баары башынан аягына чейин 4 күн мыкты эс алып келдик. Башынан ага чейин сонун эмеде жүрдүк, көңүлдүү жүрдүк. Ошол мен эми бул эмеден эмнени алдым? Өзүмө бизнестен өзүмө колумга алайын дедим. Жанагы баардык немелерди наставнигтерге эле салып койбой, өзүбүз 8 жылдыз болдук. Эми бизнести колубузга алып, өзүбүз дагы ошол бронзовый лев, золотой левтердин жасаган иштерин көрүп, ошондой жасаганга аракет кыла баштадым да. Ушундай сонун эмоция менен келдик. Азыр ушу баштадым мен, буюрса. Ошол. Абдан чоң рахмат өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшкөнүңүзгө. Сизге да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми экинчи дагы бир дистрибьюторубуз, өзүнүн ою менен бөлүшө турган Чимурбаева Сыяпат эже. Сизге сөз берели. Саламатсыздарбы, айымдар жана мырзалар, бүгүнкү биздин Zoom'дун катышуучулары. Менин атым Сыяпат, фамилиям Чимурбаева. Мен бул компаниянын 8 жылдыздуу дистрибьюторумун. Кесибим боюнча мен врачмын. Менин насатчым ушундай лидерский каникул болот, курортту сыгатада дегенде мен арка тартылган жокмун. Барамын деп сразу чечимге келдим. Себеби бул менин
балалык кезим, окуучулук кезим өткөн жер да. Анан ошо баратып аябай толкунданып кандай бир өзгөрүүлөр болду экен, мен сыймыктанып тургандай курортум болдубу деп ушундай ой жүгүртүп баратып анан эстедим да. Мен бала кезде ошо майларда, школьник кездерде биз тюльпан терип, тоого чыгып ойноп аябай жакшы дем алчу элек. Анан ошо аска тоону карап аябай кыялданып максат кылчу элем. Мен врач болсом экен, чет мамлекетте окусам экен деп. Ошол максатым азыр орундалганга ушунча бир тоже толкунданып, анда эмесе мен азыр дагы баратам, ошо ата бабаларымдын баскан жерине. Демек мен өзүмө чоң максат коюп, жакшы нерселерди алып келиш керекмин деген толкунуу менен жеттим. Анан бизде ушундай сонун жерлерге жайланыштык, Афреймге. Бул Афрейм өзү биздин балалык кезде жок болчу. Азыр ушунчалык тоонун этегинде абдан сонун архитектурный дизайн менен салынган экен. Карасаң эки жагың тоо, маңдайыңда аскат тоо, оң жакта шаркырап ысык ата суусу агып атат. Ылдый карасаң жер астынан чыккан ысык суу бассейн эл түшүп өзүнчө рахаттанып атат. Мен ушунчалык сыймыктандым. Кыргызстанымда ушундай курорт ысык ата деген жер бар экен. Жана ошол жерде мен балалык кезим өткөнүн азыр ушундай деңгээлде лидерский каникул болуп атканда. Мен үчүн ошол күндөр лидерский каникул гана эмес, мен үчүн чоң мектеп болду. Себеби урматтуу лидерлер, спикерлер, насаатчыларым, сиздердин берген баа жеткис билимиңер, тажрыйбаларыңар, мотивацияларыңар, ар бириңиздердин тренингтериңер, ар бириңиздердин сөздөрүңүздөр ушунча жүрөккө жетти. Мага ушул күндөр мага чоң дем, жаңы максат жана ишеним, өзүмө болгон ишеним пайда болду да. Анан абдан сыймыктанып, ушунчалык кубандым, что биздин Кыргызстанда ушундай зор, ушундай чоң немеде лидерлерибиз, спикерлерибиз, насаатчыларыбыз бар болгонго кайра сыймыктанып, күнгө ушунча ыраазычылыгымды айтып аттым да. Анан мен бир эмелерден өзүм катышып, өзүм бир алган тренингтерден бир айтып кетейин. Алтын арстан Минжигулова Айжандын тренингде мен ошо катышып калдым дегеним, ошо азыр айтайын. Ар бир командага берилди, кейс берилди. Бул ар бир бул бизнесте ушундай болуп кала турган ситуацияларда кантип жеңип туура чечим алып чыгасыңар деген суроолорго жооп берип, туура лидерский деңгээлде жооп бериш керек болгондо, менин командам сен чыгып жооп бересиң дегенде, ошол жерден дагы мен андай жоопкерчиликтен артка тартып, жок мен чыга албайм, силер лидерсиңер, силер чыккыла дегенде, ушунчалык командамда кыйын лидерлер бар болгон үчүн алар айтты: Сяпат, сен азыр именно чыгып өзүң лидер экениңди көрсөтүш керексиң дегенде, мен өзүмө ушундай жоопкерчилик өзүмө алдым, командама алып, анан чыгып жооп бергенде дагы бир сезим болду да. Демек, лидерство бул жөн эле статус эмес экен. Бул сенин ички дүйнөң, сенин өзүңө жоопкерчилигиң, сенин командага жоопкерчилигиң, сенин ошо результатка жоопкерчилигиң, анан өзүңдүн өсүшүңө жоопкерчилик экенин мен абдан так мындай түшүнүп, өзүмө абдан жүрөгүмө кылып алдым да. Анан менин насаатчым Чипшибаева Айгүлдүн ушунчалык ушу азыр колдонуп ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Ушунча ыраазымын насаатчыма, себеби эч качан мени унутпай, ар бир лидерский эмелерге же болбосо ушундай мероприятиялардан калтырбай, мени унутпай, дайыма алдыга бастыртып, алдыга дем кылып, ушинтип алып жүргөн насаатчыма Айгүлгө миң мертеме ыраазымын, тазим кылам.
Анан ошол киши эменин насатчымдын сабагы да мен үчүн абдан бир зор эме болду. Бул этика бизнеса имидж деген. Ушунчалык аял заттын лидерин, эркектин лидерин ушундай сырткы дүйнөсү менен, стили менен, ички эмеси менен, деңгээли менен көрсөтүп, имидж бул деген конфет, а конфеттин начинкасы бул этика дегени мага ушунчалык тоже абдан бул мен үчүн сабак болду. Действительно, этика бул чоң биздин команда, чоң компания болгондон чоң команда түзөбүз, чоң эме. Действительно, этика бизнеса бизде эң биринчи орунда туруш керек. Ушуга абдан мындай тимине насатчыма ушунча көкөлөнүп аябай кубанып ыраазычылыгымды айттым. Анан кийин бу жерде биз ушул баардык нерсени ушунча майда чүйда нерселерден өйдө ушу биздин жакшы дем алып кеткенибизге абдан бир аракет кылып эме кылган ушу служениядагы бизнес партнерлорума ыраазычылыгымды айтат элем. Анан эми угуп кандайдыр бир эмелер менен бара албай калгандарга мен айтат элем, баргандарман да барбагандарман да дегендей, ушундай нерсе эмелерден такыр калбаңыздар. Себеби ар бир жерде ушунчалык бир өзгөчөлүктөр болот, ушундай бир ойготуулар болот, ушундай бир сенин бир таба албай жаткан суроолоруңа жоопту табасың деп ушундай бир эме айткым келет. Ошо сиздерди баарыңыздарга рахмат. Увидимся на вершине успеха. Рахмат эже, сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ошол бир командада болдук го, эмедечи, кейсти алып, ошол тапшырма болгондо бир командада болдук. Анан ошол жерден эже жок мен чыкпай эле коеюнчу деп атканда айтып аттык да, эми сиз сөзсүз түрдө ушул жерден баргандан кийин командаңыз абдан чоң болуп өсөт деп биз айтканда эже ушундай күчтөнүп анан чыгып жооп берди да. Ошондой эле командаңыз өссүн, сизге чоң ийгилик каалайбыз. Рахмат ой бөлүшкөнүңүзгө. Эми кийинки сөздү мен компаниянын 8 жылдыктуу дистрибьютору, компанияда чоң игиликтер жаратып келе жатат, компаниянын администратору Термечикова Анарага берейин. Чоң рахмат. Всем добрый вечер. Очень-очень рада видеть сегодня каждого из вас. И вот я тоже хочу поделиться своими инсайтами, своим мнением относительно вот этих лидерских каникул. Вы знаете, как Гульзат вам сказала, да, именно это лидерские каникулы были с 8 звезд и выше. И вы знаете, вот это вот обязало настолько уровень этого мероприятия. Это мероприятие было настолько по-взрослому, оно было так глубоко, оно было осознанно. И это мероприятие было настолько вот по-особенному. Вот в последнее время у меня было очень много разных вопросов. На многие из них я даже бывала и находила, и не находила ответы. И вот когда я приехала на лидерские каникулы, знаете, что я поняла? На самом деле ответы стояли на поверхности. И вот благодаря вот этим ответам, которые я там получила, я такая вдохновленная, энергичная, вот такая глубокая я приехала. Вы знаете, мы там такие знания получили, да, вот если сравнить айсберг, который верхушка наверху, а внизу такая глыба. И вот представляете, вот эти топ-лидеры, которые читали эти школы, я вот увидела такую четкую картину. Вот эти люди, они как минимум на 10 шагов впереди нас идут. Они настолько, у них глубокие знания. Мы получали знания на уровне энергии, на уровне тела, вот физического тела мы это ощущали, на уровне вот этих тренингов, на уровне общения. Мы столько такие глубокие знания получили, мы вдохновленные, такие спокойные. Мы настолько получили правильный фокус, правильное направление. Мы поняли, как еще нам нужно доработать свои цели, куда идти, как взять ответственность. И вот эти кейсы, которые мы разрабатывали, тренинги, да, я тоже хочу на них остановиться. В каком плане? Вот когда мы всегда говорим, да, жизнь – это игра, и как мы в ней себя проявляем, мы везде проявляем так же. У себя на работе, в общении с людьми, неважно, как мы себя проявляем, мы точно так же в этой игре себя и проявляем. И я четко увидела, как я проявляю себя в этом тренинге. Кто я? Я просто со стороны себя посмотрела. С людьми, которыми мы проходили этот тренинг, я представила просто, что они моя команда. Я каждого из них увидела. Такие же люди есть в моей команде. И как я могу дальше с ними двигаться? Что я могу? Я такой ориентир. Это была такая четкая картина.
Я после этого тренинга пришла к себе в комнату, ну, в комнате у нас, да, во фрейме. Я очень много глубоко дорабатывала. Вы знаете, еще пройдет несколько недель, может быть, мы все равно будем осознавать то, что мы там проходили. Мы еще будем дорабатывать это. И на самом деле то, что нам дали топ-лидеры, да, я еще раз хочу подчеркнуть, это была глыба вот этого айсберга внутри. Мы такие глубокие знания получили. И вот мы всегда, бывает, да, в процессе нашего бизнеса, да, то задаем какие-то вопросы, то где-то что-то не получается, мы теряем какую-то энергию, ну, какой-то застой, что-то такое бывает. И чтобы постоянно был наш рост, чтобы мы не останавливались, нам нужно просто посещать все обучения, любые, которые пусть будут даже в офисе, пусть будут какие-то мероприятия там городские, да, ну, республиканские, неважно, даже вот такие лидерские каникулы. Я настолько хочу поблагодарить всех топ-лидеров, которые организовали это обучение, эти лидерские каникулы, которые давали нам столько знаний. Вы знаете, чтобы провести это, они на самом деле очень долго готовились. Здесь еще, пока эти каникулы не начались, да, они сделали огромный вклад еще в подготовке здесь. Потом там еще вкладывались. И я так смотрела на них и восхищалась, за какими людьми мы идем. Это настолько сильные личности. Если мы с вами выбираем правильное окружение и будем идти за нашими наставниками и делать то, что они нам говорят, мы на самом деле быстрее добьемся успеха. Да, у меня тоже были какие-то противоречия, ехать, не ехать, там были всякие вопросы. И если честно, вот если бы я не поехала бы, я бы очень, ну, навряд ли бы сожалела, я бы не поняла бы, что я потеряла, да, но вот я съездила, и я на этом уровне думаю, если бы я не поехала, это было бы на самом деле ужасно, я бы очень много потеряла. Поэтому вот нам всем, чтобы быть всегда в процессе роста, нам всегда нужно просто обучаться. Наши лидеры всегда идут впереди нас, они обучаются очень много, они дают эти знания. Система, которую они поставили на сегодняшний день в Кыргызстане, да, это мощная система. Эти лидеры начинали бизнес у нас в Кыргызстане, они до сих пор показывают нам путь, как идти дальше. И сегодня они нас обучают еще, чтобы каждый раз наш уровень поднимался, и мы достигли высоких статусов. И поэтому огромная им благодарность. И я хочу, вот я же говорю, да, ответ был на поверхности. Я хочу поделиться с вами одной притчей, которую я вот тоже прочитала, и прям на самом деле вот показывает четко, как важно, вот я сейчас расскажу, и я надеюсь, вы поймете, да. Вы знаете, один клиент приходит к парикмахеру постричься. Ну, парикмахер, чтобы его развлечь, там начинает разные эти говорить, и говорит в один момент: Бога нет. Бога нет. И он несколько раз повторяет. И клиент, который там сидит, он настолько оказался мудрым человеком, и про себя сидит и думает: вот как бы мне доказать, что Бог есть? Он промолчал, подстригся, вышел. И когда выходит из парикмахерской, он видит, там мусор лежит где-то. Идет мужчина настолько обросший, волосы обросшие, борода обросла, ну такой грязный, да. Он возвращается к парикмахеру и говорит: парикмахеров нет, парикмахеров нет. И парикмахер смотрит на него, думает, что он совсем с ума сошел, что ли. Как это парикмахеров нет? Вот я же парикмахер. Он выводит парикмахера на улицу, показывает на этого обросшего человека и говорит: парикмахеров нет. На что парикмахер говорит: ну вот я же здесь сижу, я стригу тех, кто приходит ко мне. И вот представьте, да, мы тоже очень часто задаем вопросы и сидим. Там, может быть, почему-то бизнес не получается, денег нет, команды нет, людей нет, новичков нет. Много разных задаем вот этих нет, 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 да. Но на самом деле другой вопрос: идем ли мы туда, к этому успеху? Кто-то говорит: успехов нет, еще чего-то нет, да? А мы готовы ли к этим деньгам? Мы готовы ли к этому успеху? Мы готовы ли к этому обучению? Мы готовы ли к этому движению? Мы вообще хотим идти вперед? Мы хотим сами этого успеха, да? И поэтому, да, ответ просто стоял на поверхности. Все в наших руках. Если мы берем ответственность и двигаемся, соответственно, мы и сами добьемся успеха. Лидеры делают все, что от них зависящее. Они поставили четкую систему, дают мощные знания. У нас шикарный офис, у нас такие лидерские каникулы. У нас все на таком высоком уровне, именно у нас, как минимум, в Кыргызстане. И вы представляете, у нас в Кыргызстане мощные лидеры. Я когда оттуда приехала, у меня прям вообще такое восхищение, до сих пор не перестаю ими восхищаться. И поэтому наша задача
только просто идти исследовать за ними. У нас мощная компания, у нас мощный продукт, у нас система крутая, у нас все мощно. И поэтому только от нас, от каждого из нас зависит, захотим ли мы этого успеха, захотим ли мы этих денег. И вы знаете, вот когда там был тренинг про деньги, это было вообще нереально круто. Я на своем ощущении тела я это ощущала. Так получилось, что больше денег получила я. И вы знаете, я потом, когда делала анализ, я увидела, что на самом деле вот как-то деньги мне достаются легко. Я не делаю такой упор, как бы не напрягаюсь очень сильно. Да? Мне Вселенная как-то делает какие-то очень многие подарки. Поэтому там тоже вот этот тренинг показал, да. Если мы готовы к этим деньгам, значит, и деньги тоже могут прийти очень легко и просто. И поэтому этот бизнес наши лидеры показали, можно строить с любовью, легко, вдохновленно, с энергией, эмоционально и красиво. Огромное спасибо. Рахмат, Анара. Сага да чоң ийгиликтерди каалайм. Абдан жакшы жеткиликтүү айтып бердиң. Ал эми азыркы мен сөз бере турган дистрибьютор, компаниянын 8 жылдуу дистрибьютору, Кол Арстан ардактуу наамынын ээси, жана өзүнүн кичинекей кызы болсо дагы барбайм деп калбай, кызын да алып, жана аны бага турган кишилерди да кошо алып, ушул лидерский каникулга барып, ушул сабактарга катышып, ушуну угуп чоң лидер болом деп барып келген. Бул Осмоналиева Асылга берейин. Кандайсыздар, барыңыздар, жакшысыздарбы? Мына Гүлзат эже айтып кетпедиби? Чынында эле баягы тренинг, семинар, каникул дегенде эле ошол жарыя уккан күндөн эле ошол тренинг башталат да. Анткени көпчүлүктөр мына барсамбы, барбасамбы деген суроолорго өзүлөрү ушундай болуп баргандар бар го. Анан мен болсо укканда эле барам дедим. Анан да ойлонбой эле кызымды кандай кылам деп эле алып алам дедим да. Мына азыр сиздердин астыңарда да сүйлөшүп эптеп кызыма телефон берип алдап бери жака келип сүйлөгөнгө аракет кылып атам да сиздерге. Анткени баягы тренингке барыш дегенди мына 3 жылдан бери балам менен үйдө отуруп баягы илимге ушул мындай тажрыйбага, билимге суусап калыптырмын. Дагы эмне жаңылык болуп атат, дагы эмнеден калып кетип атабыз деген аябай мындай ынтызар болуп бардым да. Анткени мына былтырдан бери 1 жылдан ашты. Мен атайын ушу кызым менен, кичинекей кызым менен үйгө жата бербей деп, аны жаныма алып, балыкчы регионду ачып, командам ошол жерде болгондуктан балыкчыга келип иштеп атканга, мага дагы ошол команданы өстүрүп кеткенге, ошол эле учурда бул жерде жеке эле өзүм команда эмес, регионго ушундай жоопкерчилик болуп келгенде, адамдарды ошо башка командалар менен чогуу иштешкенге да мага ушул тренинг аябай зарыл болду. Анан баягы иш күндөргө туш болгон үчүн кызымды калтырата турган жер таппай койдум. Мына 3 жылдан бери кызым дайыма жаныма жүрүп көнүп да калыптыр, башка кишиге көнбөй. Анан апамды алдым, апамды карап тур деп. Анан апам да жалгыз карай аласызбы деп, эжем жездемди дагы жүргүлө деп, кошо эс алып келесиңер деп, аларды азгырып, апама карашып турсун деп ээрчитип бардым. Мына ушул 3 күн аябай 3 күн түнөдүк, 4 күндүк бизде сонун эс алуу болду. Баарын айкалыштырып жетишкенге аракет кылдык, сабактарга катышып, ошол жерден көп нерсени алдым. Анан бул жерде мен баардык лидерлерге ушуну уюштуруп, анан бизге ушундай сонун сабактарды өткөн адамдардын баарына чоң ыраазычылык билдирем. Анан башкаларды кайталабай, мен өзгөчө мага мындай чоң таасирленткен бул жерден Гүлнара эже, Алиева Гүлнаранын сабактары тренингине өзгөчө таасирлендим. Башында баягы бир күнүңөрдү көргүлө, эмне менен, эмнени ойлонуп, фокус, энергияңар каяка кетет, кандай тревогалар болот десе эле, баягы мындай эмеге түшүп алып эле, баягы режимге түшүп алган экем да, эртең менен жетишип, кызымга да жетишип, үйгө да жетишип, баарына жетишип эле, анан мен аны мындай тревога катары эсептешим эмесмин да, көрсө менде тревога деле болот экен, бирок аны тревога дебей эле чувствовать этпей эле жүрүптүрмүн да. Анан ошол тревоганы мен качан чувствовать эттим? Гүлнара эже жанакы энергияны көтөрүш үчүн кыймыл аракет, бийди көрсөткөндө, мен ойлогом өзүмдү жеңил сезем деп эле, жеңил эле кылам деп. Мына ошол кыймыл аракетти кылып атканда мен ошондой денем аябай оор болуп, мындай чарчап атканымды ошол момент сездим да.
Анан кичине ошол мындай баарын эле мойнума алып кичине ортодон эс алышым да керек деп ушу өзүмдүн денемди уга билгенди билишим керек экенин эс алып дагы кошумча дагы баягы дагы кыймыл аракетти жанакы физкультураны кошуш экеним керек экенимди өзүмө алдым. Анткени баягы эле үйдөн кыймылдап жүрүп эле машинага отуруп кайра машинадан отуруп эле мындай физический нагрузкам да аз болуп калганын сездим да. Ошо энергияны көтөрүш үчүн ушундай физический нагрузканы кылып атайын дагы көбүрөөк басыш керек дегенди дагы өзүмө мындай ушуга таасирлендим да. Андан кийинки тренингде ошол эле Гүлнара эженин тренингине токтолоюн. Жана в какой морали вы живете деп айтпадыбы? Анан 9 моральды ачып берди го ар бирөөнүн. Анан ошондо ушул 2 мораль меники экенин аябай баягы билсем дагы көп баягы терең аны кабыл албай аттым. Ошо 2 мораль өзгөчө ошол моральда жашап атканын түшүндүм да. Эми сиздерге бөлүшө кеткен биринчи мораль бул мораль благодарности. Кайра эле азыр эми мындай кызды баланы төрөсөм өзүм үчүн төрөдүм да андан кийин мен бала төрөп мен багып атам. Анан мен дагы иштеп атам, мен акча таап атам, мен дагы үй алып анан үйдүн акчасын төлөп атам анан деп эле мен элдерден өзгөчө жолдошумдан эле ушундай благодарность күтө бериптирмин да. Эмнеге мен ушунун баарын кылып атсам, сен мага благодарный болбойсуң деп эле каждый раз мындай ачык айтпасам деле өзүмчө эле ошондой эле благодарностьти күтүп эле ожидание жашай бериптирмин да. Эми анан барып көрүп эле билип турат, бирок натура өзгөчө мындай ачык билгизбегендиктен мен ушул жерден түшүндүм да. Андан ожидать этпей мага молодецсиң же благодарный болуп молодец сен ушуну кылып атасың дегенди эми ожиданиясы жок эле кыла беришим керек экенин түшүндүм да. Анткени мен өзүм ошону чын жүрөгүмөн кылып аткандан кийин эч кимден эч нерсени күтпөй эле кыла бериш керегимди түшүндүм. Андан кийинки дагы 2 моральды түшүндүм дебедимби? Экинчи мораль бул мораль понимания. Анан мындай техниканы жакшы түшүнүп, телефонду жакшы түшүнүп, баягы өзүм эле жакшы билгендиктен анан дистрибьюторлорум келип эле элементарный нерсени кнопка каякты басыш керек билбей атсачы, кантип ушуну түшүнбөйсүңөр деп эле ушул пониманияны мен түшүнгүм келчү эмес да. Ошо моральды элечи мына көрсөтүп берип түшүнсөң эле опять кайра келип эле баягы эле унутуп каяктан башташ керек деп эле элементарный да. Вот по отношению дистрибьюторов ушундай моральда жашап аттырмын да, мораль понимания. Кантип муну түшүнбөйсүңөр? Эми бир көргөндө эле чукулап бассаңар эле үйрөнүп аласыңар да деген эме менен эле мен аябай мындай эме кыжаалат боло берчүм экен да. Анан кийин азыр келип шашпай мына отуруп дагы ушуну түшүнгөндөн кийинчи, значит, силер фокус коюп өзүңөр үйрөнөм деп ниет койбосо адам баласына көрсөтсөң деле ал кайра унутуп калат экен да. Мен ушуну аябай түшүндүм да. Анан эгерде дистрибьютор же ошол эле дистрибьютор болбосо деле адам эгерде бир нерсени өзү үйрөнөм деп ниет койсо, мына ошондо анан кийин мындай ошону чын эле эстеп калып үйрөнөт экен да. Мисалы да дистрибьюторум ошо Вишер аркылуу заказ кылганды билчү эмес, кандай регистрация кылганды билчү эмес да. Кайра эле ушуну үйрөнсөм болот эле деп жүрдү. Анан бир күнү кылышым керек деп өзү бир башкача настрой менен келгенде кылып баштады. 1-2 жолу кылгандан кийин эми азыр жакшынакай үйрөнүп кетти да. Мына ошондуктан мына ушул моральдарыбыз эле бизди өзүбүзгө блок болот экен, мындай билинбеген, көрүнбөгөн блок болот экен биздин ийгилигибизге экен. Мен ушуну өзгөчө ушу Гүлнара эженин сабагынан аябай терең түшүндүм. Эми баягы дагы ушул түшүнгөнүм менен уже башкача көз караш менен жана башкалардан бир нерсени күтпөгөн кыязда дагы деле жашоону, бизнести улантайын деген ушундай сонун эме менен, эмоция, энергия менен эс алуудан келдим. Ошол рахмат көңүл бурганыңыздарга, баарыңыздарга ийгилик. Рахмат Асыл, сага да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми азыр болсо мен сөздү ушул биздин компанияда жаш болсо да чоң ийгиликтерге жетип, жана бизге дагы ушул эле лидерский каникулда бизге дагы соцсеттерде кантип иштегенди үйрөтүп, окуп, биз үчүн чоң сабактарды өткөн компаниянын 8 жылдыктуу дистрибьютору Күмүш Арстандын ардактуу намынын ээси Каримова Динарага берейин.
Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу бизнес партнерлор, коноктор, баардыгыңыздарды көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Азыр мага чейин сүйлөгөн адамдарды уксам, чынында сонун ар кимде өзгөчө сонун ачылыштар болуптур да. Бул деген мына ушул нерсе ошол мероприятие компания өткөргөн же болбосо окуу системасы өткөргөн, лидерлер өткөргөн баягы маарекенин жыйынтыгы деп билсек болот да. Бул эң сонун көрүнүш. Мен дагы өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин. Атым Динара Каримова, компаниянын күмүш аштан наамынын ээсимин. Менде дагы ушул каникул болот деп 1 ай мурда эле пландаштырылганда аябай жакшы барам деген сонун план койдум. Анан ошол каникулга жакындаганда кызым ооруп калды дагы. Ушу бара албай тургандай болуп калды да. Анан өзүмчө ойлодум, эми бара албай калат экем деп ойлоп калдым. Бирок бир күн эле офиске бара калсам, кызымды ээрчитип баргам. Барсам 2 лидер мага келди дагы, айтышты да: сен барбасаң болбойт, Динара. Биз сага дагы ишенебиз, сага биз сабак бергенбиз, сен дагы ошол жерде мындай ордуң бар дегенде мен кадимкидей ойлоно түштүм. Мен өзүм үчүн эмес, мен ушул бир чоң мондой системанын ичинде ордум бар турбайбы, менде дагы жоопкерчилик бар турбайбы деп ошону сездим дагы. Ошо бир күндө барып, үйгө барып, анан ойлонуп чечим кабыл алдым да, мен барышым керек деп. Кудайга шүгүр, мени ушул түшүнүп, колдоп, үй бүлөмө аябай чоң ыраазычылык билдирем. 2 баламды таштап кеттим. Асылы жайт өтпайбы? Иш күнүнө баягы жумуш күнүнө туш болду депчи. Мага именно наоборот ушу жумуш күнүнө туш болгон эң жакшы болду. Анткени балдарым садикте болуп, эртең менен кечинде жолдошум карап атты да. Анан лидерский каникул жөнүндө мен эмне айткым келет? Биринчи эле барган күнү мен негизи азыр ошо соцсеть боюнча сабак өттүм. Соцсеть тармактарга эмне себептен биз чыгышыбыз керек? Личный бренд, жеке бренд бул эмне себептен маанилүү деген темалар жөнүндө айттым да. Анан эмне себептен биз соц тармактарга чыгышыбыз керек? Анткени Тенши компаниясы жөнүндө көбүрөөк адамдар соц тармактар аркылуу маалымат алыш керек. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Азыркы күндө бардык жаш баланын колунан баштап 60 жашка чейинки адам, киши болобу, аял киши болобу, бүт баарында колунда телефон. Бардык маалыматты телефондон гана алышат. Ошон үчүн ошол телефондо Инстаграмга киргенде, Фейсбукка киргенде Тяньши чыгып туруш керек. Ошондо адамдар көрүп, Тяньши бар экен, Тяньши дүркүрөп аттыр деген сезимге келиш керек да. Менде азыр ошол максат болгон. Анан барган күндөн баштап мен контент тартып баштадым да. Анан лидерлер сурап атпайбы? Сен мисалы үчүн бир барып эле ошол күнү кечинде эмес, даже 2 сааттан кийин Инстаграмга рилс киргиздим. Бийлеп, биз лидерлер менен бийлеп киргиздим. Сурады да: сен кантип буну репетиция кылып, каяктан ойлоп таптың депчи. Менде уже ал план бар болчу да. Мен баратканда уже башымда план менен баргам. Эмнелерди тартам. Анткени бул дагы менин бир эмем болчу да. Максатым бар болчу. Ошондой сонун кооз керемет жерде, тоонун койнунда, ысык суулар сонун бассейнде, компаниянын күчтүү лидерлери, окружение да, отдых плюс окружение, отдых плюс обучение болду да. Ошол нерсени кантип соцсеть тармактарга көрсөтпөй кое алабыз? Муну көрсөтүш керек, чыгарыш керек. Биз ушуну айтпасак, элдер каяктан билет? Биз унчукпай эле жүрө берсек, элдин бардыгы маалыматты азыр Инстаграмдан гана, соц тармактардан гана алат деп, мен уже барган күндөн баштап контент тартып баштадым. Аябай стористерди киргиздим. 3 күн болдук, 3 күндө мен 10 рилс киргиздим. Ошол 10 рилсим 15 000 просмотр алды. Общий карагандачы, карасаңыздар, 15 000 адам көрүп атат да. Бул өтө чоң, бул жакшы жетишкендик. Ошол жерге хэштегтерди коюп аттым. Тяньши, успех, MLM депчи. Менин максатым ошо интернетке киргенде эле сразу эле Инстаграмды ачканда эле элдер Тяньшини көрсүн. Тяньшинин лидерлери биякта мондой сонун жерлерде окууларды өтөт экен, мондой сонун жерде эс алышат экен, кандай сонун деген сезим калсын деп кылып аттым да. Анан чынында ошо менин жанагы комментарий жазып атышты да: Тяньшиде ушундай эс аласыңарбы? Силер эс алып эле жүрөр экенсиңер. Ушундай окуулар силерде сонун деген сыяктуу да. Вот ошол нерсени мен көргөзгүм келди да. Чынында эми жогорку адамдар, лидерлердин бардыгы айтып кетишти. Окуу өтө жогорку деңгээлде болду. Мен өзүм үчүн дагы көп нерселерди алдым. Өзүм
бир кандайдыр бир бөлүктө ведущий болдум, сабакта өттүм, кичине мультимедияга да жардам бердим. Жана ошол жерден өзүм жаңы билимдерди алайын деп баргам да, жаңы билимдерди ала алдым. Мага өзгөчө ошол Гүлнара Алиеванын финансы боюнча тренинг өтө жакты. Мен өзүмө керектүү нерселерди алдым ошол жерде. Менде открытиялар болду. Менде да ошо моралдар бар экенин көрдүм. Айжан Меңдигулованын тренингинде жанагы бизге берген ситуация, ошол ситуацияны мен өзүмдүн ситуациям, азыркы күндө менин бизнесимдеги ситуация деп түшүндүм, кабыл алдым. Ошону мен, эгерде мен ошол ситуацияда азыр мен эмне кылышым керек деп биздин топ лидерлер дайыма буга чейин ошондой чоң маселелерди чечип келишкен да, ошондой чоң бир жагдайларды алдын ала бизге билдирбей да, ушулар кыйналып калбасын, буларга жүк болбосун деп өздөрү бүт баардык жоопкерчиликти алып келишкен да. Ошол кейстерден, ошол маселелерден биз өзүмдү ордума коюп, ошол топ лидер катары ошол ситуацияга карап, ошону чечкенге аракет кылдык. Команда менен иштедик. Негизи сетевой бизнес, MLM бизнеси бул бизнес общений деп коет, сүйлөшүү, баарлашуу бизнеси. Эмне себептен бул жакта аялдар көп иштейт? Анткени аял затынын натурасы, табияты бирөөгө кам көрүү, бирөө менен сүйлөшүү. Адам болор кишинин адам менен иши бар деген макал бар го. Биз адам менен ишибиз бар да, биз сурашабыз, баарлашабыз. Мына ошон үчүн дагы бул бизнес чынында мындай жеңил бизнес да, сүйлөшүп, баарлашып, адамга кам көрүп атып эле кыла турган бизнес. Анан ушул лидерский каникулдан мен баягы калып калганда чынында көп нерседен артта калаарымды түшүндүм. Лидерский каникулдан биз барышыбыз керек. Мен мисалы үчүн мындай окууларды, маарекелерди жеке кантип түшүнөм. Мисалы үчүн баардыгыңыздар телефон колдоносуздар, мен деле телефон колдоном. Телефонду эртеден кечке колдонгондо уже кечинде 0% болуп өчүп калат. Дал ошол сыяктуу биз бул бизнесте дагы биз робот эмеспиз, биз адамбыз, биз жан дүйнөбүз менен иштейбиз, адамдар менен сүйлөшөбүз. Ошондо биздин дагы зарядкабыз өчөт, биздин дагы энергиябыз отурат да. Ресурсный состояниядан нересурсный состоянияга келип калабыз. Ошону биз просто осознанно кабыл алышыбыз керек. Мына ушул маареке болуп атабы, мен өзүмдүн зарядкамды толуктап 100% кылып келиш үчүн барышым керек деп кабыл алышыбыз керек да. Баягы өзүбүз ошону түшүнүп, жоопкерчилик менен карашыбыз керек. Мен баардыгыңыздарга каалап кетет элем, ушул кийинки боло турган ушундай лидердик каникулдарга сөзсүз түрдө барам деп жоопкерчилик алып барыңыздар. Анан негизи ушул сабактан мен дагы бир чоң нерсе алдым. Энергияны биз каяктан алып, каяка кетирип атабыз? Керектүү жака кетирип атабызбы же кереги жок жака кетирип атабызбы? Пайда алып келе турган жака кетирип атабызбы же пайда алып келбей турган жака кетирип атабызбы? Ошол нерсени түшүнүп билдим да. Ошол жөнүндө дагы рилс киргиздим. Ошондуктан мен эмне дейт элем? Окууга барыш керек, семинарларга барыш керек, эс алганды дагы билиш керек, эс алыш керек, топ лидерлер менен жүрүш керек, алардын энергиясын алыш керек, алардан опытты алыш керек, жана дагы команда служения болуп кызмат кылганды дагы билишибиз керек. Ошондуктан баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Инстаграмга чыгыңыздар, окуңуздар, үйрөнүңүздөр, жана дагы бизнесиңиздердин бир куралы катары колдонуп, өзүңүздөрдүн максатыңарга жетишиңиздерди мен каалайм. Рахмат. Рахмат, Динара. Динаранын сабагынан кийин баардыгыбыз Инстаграмга сүрөттөр тартып, баардыгыбыз киргизип аттык. Бизде да жакшы просмотрлар болуп атты. Чоң рахмат, ийгилик каалайм. Ал эми кийинки сөздү мен компаниянын күчтүү лидери, 8 жылдыздуу дистрибьютор Күмүш Арстан ардактуу наамынын ээси Мамыркулова Мирага берейин. Ал дагы өзү бөлүшүп кетсин. Саламатсыңарбы, урматтуу мырзалар жана айымдар? Баарыңыздарды ушул көгүлтүр экранда көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Мен Мамыркулова Мира, кесибим боюнча медсестрамын. Анан мен дагы ушул тренинг жөнүндө дагы, ушул биздин кышкы каникулубуз жөнүндө дагы көп нерсе айткым келет да. Мен баратканда эле маршруткадан биз өзүбүзчө тренинг өткөрүп баратканбыз. Ошол жерден мен мындай сөздү айткам да. Мен бул тренингден көп нерсени күтүп баратам депчи. Эмне үчүн дегенде 25-жылы 1 жылдын ичинде мен январь айында Северный Казакстан Барабойго барып келдим. Май айында деген Дубайга путевка алып, ошол жерге барып келдик компания аркылуу. Сентябрда компаниябыздын 33 жылдыгына Кытайга барып келдик. Анан ошондой чоң жерлерге барып келдик да. Анан биздин Кыргызстаныбызда кандай өсүү болуп атыптыр. Ошол өзгөрүштөрдү көргүм келди да. Чындап эле Кыргызстан мына көлгө барып эле жатабыз. Анан башка жерлерибизди көрө элекмин, мисалы үчүн мен. Анан ошол ысык атада боло тургандан мен көп нерсе күттүм да. Анан ошентип бардык, табышмактуу болду. Анан барганда эле ресепшнден
бизге деген өйдө жакка барасыңар дегенде баарыбыз бизде чанширдек эмнебиз менен мактансак болот да, бизде эч кандай мындай негатив эч нерсе болбойт да, баарыбыз чамаданды сумкаларыбызды алып эле тоону көздөй эле кеттик. Анан тиги жактагылар бизге айтпадыбы, бул жакта электромобилдер келет десе, биз аны да караган жокпуз. Анан орто жолго жетип калганда каяка баратабыз, биз тоонун чокусуна бара бериш керек экенибизди билдик. Баарыбыз эле кетип баратсак эле астыбыздан электромобиль чыкты да, анан баарыбызды салып алды. Анан ошондо аябай каткырган боюнча, ой мындай бар турбай 8ден батат экенбиз деп, анан отура калдык дагы, анан кийин жөнөдүк тоону көздөйчү. Анан тоону көздөй жөнөгөндөн кийин жөнөп өзүбүздүн сонун үйлөрүбүзгө кирдик. Ал үйлөр дагы ушунчалык, мен айтып атпайм, мен ушу Кыргызстанда өзгөрүүлөр кандай болду экен деп күткөм да. Ал кичкейле мындай домик сыяктуу 3 бурчтук болгону менен ушунчалык жетишкендик менен салынган экен да. Азыркы биздин Бишкекте кандай болсо, биздин жана Дубайдан, эмеден, Кытайдан кандай көрсөк, ошондой экен да, тоонун үстүндө. Мынакей санузелдери жетишкендик. Эме теплый пол, ысык, аябай сонун да. Анан үйгө келгенде мен айтам да, эшикке чыгып халатчан сланцы кийип алып эле эшикке чыгып эле мен сууга чөйүн десем, андай такыр кылбайм да. Ошол 3 күндө эшикке чыгып эле баягы сууга кирип эле, анан кийин келип ысып тердеп эле да. Ошол биздин ушунчалык ушул табиятыбыз, жанагы ысык сууларыбыз бар экендигин, ушундай элдерди тосо турган үйлөрү бар экен, абасы ушундай экен бар, мени аябай сүйүндүрдү да жетишкендиктери. Анан ошол жерден ылдый караганда биз каяка барат экенбиз десек, тиги 5-корпуска барат экенбиз, ошол жерден тамак ичип, ошол жерден биздин тренингдин баардыгы башталат деп айтканда, бизде кандай ой болот да? Мен өзүмчө айттым, ошол жака чейин барабызбы дагы деп дагы ойлондум. Бирок бизде ушунчалык мен жетишкендиктери жөнүндө айткым келип атпайбы? Электромобиль дагы келип калды да. Бизде болсо жана бара турган жерибизге дагы апарып койду да. Анан мен ушул эми тренингти баштарда мурда эмне деп айтып кетмекмин да. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов да айтып кеткен да. Адамга эң кыйыны күндөн күнгө адам болуу дегендей, лидерлер аябай чоң лидер болуу, бул аябай чоң лидерский окууларда, тренингтерге барып жүрүү экендигин мен түшүндүм да. Анан ошол жерден эң биринчи сабагыбыз болсо Алиева Гүлнаранын сабагы болуп калды, энергия болуп, энергия кайсы жерде болот, энергия жок жерде эмне боло тургандыгынчы. Анан ошол жерден карабайсыздарбы, анан кийин аудит эмне кылгыла, ошол бир күндө эмне жумуш аткардыңар, энергияңар каяка кетти, же энергия алып эле болуп жүрдүңөрбү дегенде, менде ошол күнүмдү эстедим да, мен айылга барып кантип жетем. Анан оюм кечке кайра үйгө кантип жетем. Анан эми эртең сумканы дайындайын, тияка кантип жетем деген менен эле бир күнүмдү өлтүрүптүрмүн да. Анан карасаңыздар, кыздар, бул жерде угуп аткандар, биз ушундай эле болор болбос нерсе менен эле ойлонуп атып эле күндөрүбүздүн баардыгын жедирип коерубузду билдим. Анан чоң международный корпорацияда иштеп атсак дагы, биз ошондой нерселерге алакты болуп атып, энергиябыздын баарын жоготуп, ошол учурда биз акчабызды да жоготпой атпайбыкпы? Анан ошону мен түшүндүм да. Анан кийин анан карасаңыздар, ошону аябай түшүндүм дагы. Анан кийин офиске келгенде биз эмне кылабыз, өзүңдүн барбай калган лидерлерге чогултуп, билесиздерби кыздар, энергия эле жогорку деңгээлде болуш керек турбайбы десең, алардын көздөрү таптаза башка да. Ошон үчүн мен бул жерден дагы бир нерсени айтып кетмекмин да. Такыр эме тренингтерден кайсы жылыстан өйдө бара тургандардын катарынан такыр калбаш керек экенибизди мен түшүндүм да. Анткени алар ошол волнада деп коебуз, ошол биз менен тең энергияда болбой калды да. Ошондуктан канчалык мен айтып берсем дагы, ал энергия болуу кандай экен, жоготуп койгон кандай экен, алар жакшы да түшүнө албай калды да. Анан ушул тренингтерден дагы мен биздин чоң насатчыбыз Бакиза Орузбаеванын система жөнүндөгү сабагы дагы аябай жакты да. Карасаңыздар, ар бир сабакка кирген сайын эле биз өсүп чыгып аттык да. Кирген сайын эле өсүп чыгып аттык да. Өзүбүздүн каталарыбызды да көрүп чыгып аттык. Мисалы үчүн Бакиза айтты го, мына мен Кыргызстанды болсо системасын уже түзүп койгом деди. Мени көрүп атасыңарбы? Мен кээ бир учурларда эле келем. Болгону мен телефон менен эле звонить этип, бирок ар бир нерсенин баардыгын мен билип турам, мага звонить этип турушат депчи. Мен ошол телефон менен эле баарын контролдоп турамын депчи. Анан өзүм болбосом дагы мен чоң бизнесим Кыргызстанда өсүп жетишип атат дегенди айтты да.
Анан биз ушул Бакизанын сабагынан чыккандан кийин төртөөбүз барганбыз, менин командаман. Анан кийин кетип баратып биз өзүбүздүн каталарыбызды көрдүк да. Менин биз дистрибьюторум ушунчалык өкүнүчтүү болду. Чындап эле мен канчалык ушул регионго барып атам. Мен системаны дагы эле түзө элек турбаймы депчи. Системаны түзө элек турбаймы? А көрсө система болбогон жерде эч кандай өсүү дагы, акча да болбой тургандыгын ал сезди да. Анан бардыгыбыз ошону көрүп билдик да, өзүбүздүн жонубуз менен туюп келдик десек болот да. Андан кийин Жусуев Мураттын дагы сабагы интернет менен иштегенди айтып берди. Банкка бизди ошентип алып барган, ар бир сабакты уюштурган бардык лидерлерге мен рахмат айтып келем. Рахмат, Мира. Жакшы ой бөлүшкөнүң үчүн сага да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Мынакей, эгерде барбай калган болсоңуздар, сиздер барып келгенде эле болуп калдыңыздар окшойт. Ушунчалык жеткиликтүү, барып келгендер ушунчалык жеткиликтүү кылып айтып берип жатышат. Ошондой эле мынакей, аягында жыйынтыктап кетсем, мен дагы бул лидерский каникул мага да чоң тренингтер абдан жакты. Мен дагы ушул мынакей жакында эле ушул жылы эле Алтын Арстанды жапканмын, бирок менде дагы көптөгөн суроолор болуп аткан бизнесимде. Анткени улам статус жапкан сайын башкача бир нерселер келип баштайт экен да. Ошол өзүм Алтын Арстанга чыктым, бирок мындан ары дагы кандай иш кылыш керек, эмне кылыш керек деп мындай көп суроолор болуп аткан болчу да. Анан бул лидерский каникул ошол суроолорума көп жоопторду алдым да. Айтылып кеткендей эле бардык нерселерди айтылып кетти. Анан бул жерде мен бул айта турганым Максутова Чолпондун дагы бизге аз эле убакытта жакшы статустарды жаап жана жакшы акчага жеткендигин көрсөткөндө, ошол жерде отурган 8 жылдыздардын мындан ары иштеп канча акча таап жана статустарды жаап жана турфондду, автобонустарды тез арада ала турган программаны көрсөткөн дагы мага абдан жакты. Анткени бардыгыбыз тең эле иштеп атабыз деле жүрөбүз, жана анда эле энергиябызды башка жакка коротуп коебуз, жана ошондой акча аларыбызга дагы ишенбей кетебиз, ушундай болуп жүрүп атканбыз. Бирок бизге ушунчалык так кылып көрсөтүп бергенде, анда жасасак болот турбайбы деген максатта болуп келдик да. Ошол келгенден бери дистрибьюторлорго ошону көрсөтүп, азыр мына биз марафон өткөрүп атабыз, Лира экөөбүз командабыздачы. Анан ошону жаттагыла деп күндө мына сабактарды 400-тү, 300-тү жаттагыла деп берип атабыз да. Эми буйруса ошол ийгиликтерге жетебиз. Мынакей биз эгерде ийгиликке жеткиң келсе, ийгиликтүү адамдардын арасында бол дейт. Анысы кандай, мына биз барган бул 40 лидерлердин арасы, топ лидерлердин арасында жүрүп, биз бул жактан адамдын ой жүгүртүүсү өзгөрөт экен, адамдардын максаттары чоңоет, жана ишеним пайда болот экен да. Мына ошондуктан топ лидерлерге, ушу бизге сабактарды окуп берген спикерлерге, ушул жакты уюштурган лидерлерге баарыңыздарга чоң ыраазычылык билгизебиз. Ал эми ушул жакта барбай калгандарга сөзсүз түрдө мындай жерден калбаш керек экендиги жөнүндө айтып кетким келет. Анткени ар бир нерсе барган сайын башкача, улам ар бир башкача сабактарды угабыз, башка тажрыйбаларды угабыз, жана ошол жактан ишенимибиз күчөп, жана ийгиликке жеткенге мүмкүнчүлүк болот экен. Ошон үчүн бүгүнкү жолугушууга келип, өздөрүнүн ою менен бөлүшкөн бардык лидерлерге ыраазычылык билгизип кетем, жана ушуга көңүл буруп угуп отурган сиздерге да ыраазычылык билгизип кетем. Саламатта калыңыздар.